Оған жергесіне советтик жоокерлердин чыгарылгандыгынын 35 жылдыгына карата Талас району Нуржанов айыл аймагында Оған согушунун ардагерлери маркум Бейшен Райымбеков, Муса Сейталиев жана Чынарбек Байгабыловдун жаркын элесине арналган спорттук иш-чара өткөрүлдү. Мыкты бир туугандар эле эми ушул биздин өзүбүздүн мекенибизди милдетин аткарып ушундай болуп атат. Бул мындай эми кайталанбасын. Сиздерге дагы чың ден соолук каалайм. Талас облусунун Оған жергесине интернационалдык милдетин өтөө үчүн 350гө жакын жоокер аттанган. Анын ичинен 41 жоокер баатырларча курман болушкан. Жонарык айылынын тургуну Чынарбек Байгабылов советтик армиянын катарында Оған жергесинде кызмат өтөгөн. Согушта алган жаракатынын кесепетинен улам 2019-жылы каза болгон. Биз ошо көзөтүп кеткен 3 жоокерлерибиздин элесин эч убакта унутпайбыз. Ушундай спорттук иш-чараларды дайыма өткөрүп турабыз. Курман болгон жоокерлерди эскерүүнүн алкагында волейбол оюну боюнча мелдеш өткөрүлүп келет. Нуржанов айыл өкмөтүндө каза болгон балдарга Бейшенге, Чынарбекке, Мусага мына ушул турнир уюштуруп атабыз. Ушул балдар мынакей унутулбасын деп ушулардын жаркын элесине ушундай оюн уюштуруп атабыз. Волейбол оюну боюнча турнир Оганстанда кызмат кылган ардагерлер арасында өтүп, 5 команда катышты. Жеңүүчүлөргө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан байгелер каралган. Орозбек Шабанбек уулу, Орозбек Бейшебаев, Зина Ахматова, Талас району.